Спортту жөө басууну таштаба. Бутума операция жасатуу үчүн Мюнхенге келдим. Жашы 70ке таяп калган немис доктор операция жасады. Аксакал аябай тың экен. Тыңдыгынан кары деп айтууга да оозум барбайт. Арыкты жөн эле аттап өтөт. Жогорку кабаттарга лифтиге түшпөстөн тепкич менен басып чыгат. Мунун себеби ал эзели спортту жана жөө басууну таштабаптыр. Бутум акырындап жакшырып, каскас турган баладай талтаңдап, ары бери баса баштаганда жаныма келип, аскерлер парадта баскандай тетик бас деп калчу. Өзү тургай кол астында иштегендерди да кошо чыйрактыкка үйрөтүптүр. Ооруканада жаткан ошол күндөрдө бир да кызматчынын машинасы менен келгенин көрбөдүм. Баары жөө келип, жогорку кабатка тепкич менен көтөрүлүшөт. Бул имараттагы лифт анда-санда бечара бейтаптарга эле кызмат кылбаса, дээрлик бош тургансыйт. Алардын кыймылын, чыйрактыгын, сергектигин карап туруп, өзүбүздүн чабалдыгыбызды даана байкадым. Бир сөз менен айтканда, биз дааратканага да машина менен барабыз. Жада калса, экинчи кабатка лифтсиз чыгуу да жеткен мүшкүл иш. Денең салмактанып, анан жалкоолонуп, кыжаалат болуп, санаа басып, дагы башка көйгөйлөр чыга берет тура. Мындан кутулуунун эң оңой жолу кыймылды көбөйтүүдө. Көбүрөөк жөө бас, спорт менен машыгууга да убакыт бөл. Мечитке басып бар. Майда чүйдө сатып алганы чыксаң, машинеңди убара кылба. Кыймылды, денеңди чыйрак алып жүр. Кан басымдын көтөрүлүшү сыяктуу бир топ оорулар кыймылсыздыктан улам пайда болоорун угуп жүрөбүз. Андыктан дайыма отура бербей, туруп басууну да үйрөнөлү. Кыймылдагыла, баскыла, аракет кылсаң берекет деп бекеринен айтылган эмес. Бул окуя Бакыттын сырын ачтым аттуу китептен алынды.